Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз силер менен кезектеги электрондук сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Майрамкан Абылкасымова анын өмүрү чыгармачылыгы, ошондой эле эстелик сүйлөйт поэмасы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары: билим берүүчүлүк максаты, окуучуларга кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат берүү. Эстелик сүйлөйт поэмасынын маани маңызын түшүндүрүү. Өнүктүрүүчүлүк максаты: окуучулардын акындын поэмасын акылы менен кабыл алып, ой жүгүртүүсүн, сүйлөө кебин өстүрүү. Тарбия берүүчүлүк максаты: окуучуларды ата мекенди сүйүүгө, боорукерликке, ынтымактуулукка тарбиялоо. Жигиттерди намыска чакырган, накыл кепке айланган. Кайсыл элде жүдөө күтсө зайыпты, энелери элечеги тарта албай, ошол элдин уулуна кой айыпты, бул да кырсык, бирге жүргөн байкалбай деген маңыздуу ыр-саптарынын ээси Кыргыз Республикасынын эл акыны Майрамкан Абылкасымова 1936 жылы 7 ноябрда Кемин районундагы Жаңалыш айылында туулган. Ал алгач өз айылындагы 7 жылдык мектепти бүтүп, Фрунзедеги кыздар педагогикалык окуу жайын 1953 жылы аяктайт. 1958 жылы Маяковский атындагы кыз-келиндер институтунун филология бөлүмүн бүтүрөт. Акын 3 классынан тартып ыр жазып, 9 классынан тартып ырлары газета журналдарга жарыяланып турган. Акындын туңгуч ыры Жеңишбек деген ат менен жарык көргөн. Биринчи ырлар жыйнагы 1961 жылы Кичинекей досторго деген ат менен жарык көргөн. Ага уда алаш эле, чолпон, быйыл жаздын гүлдөрү көп. Ишеним дайым жүрөктө, ата журт, менин бүтпөс ырларым жана башка поэма жана ыр жыйнактары басмадан басылып, окурмандардын кызыгуусун арттырган. Акын көптөгөн жерлерди кыдырып, эстен кеткис далай таасирлерге ээ болгон. 1968 жылы Москванын алдындагы Дубосеково разъезди деп аталган жердеги Дүйшөнкул Шопоков жана 27 кыргызстандык баатыр панфиловчуларга эстелик тургузуу жыйынына катышат. Анда 28 панфиловчулардын душмандын 50 танкасынын чабуулун токтотуу үчүн жасаган эрдиктерин угуп таасирленет. Дубосеководагы таасирден улам эстелик сүйлөйт поэмасын жазган. Акын бул поэмасын 25 жашында жазган. Аталган поэма согуш жылдарын чагылдырып, согуштан кайтпай калган баатырлардын эстеликтерин сүйлөткөн. Эне менен Таш уулунун күндө жолугушуусун, эненин эстелик менен сырдашуусун сүрөттөгөн, атуулдук сезимибизди күчөткөн, эненин мээримин, баласына болгон чексиз сүйүүсүн чагылдырган чыгарма. Бул чыгарма азыркы күндө да өзүнүн маанилүүлүгүн жогото элек. Аны кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров мындайча баяндайт. Бул поэма Экинчи дүйнөлүк согушта каза болгон жоокерлерге жазылса да, кийинки эле биздин революциялык ыңкылаптарда Баткен окуясында набыт болгон жоокерлердин эстеликтерине да жазылгандай духту берип турат. Ырдын өмүрүнүн узундугу мына ушунда. Ал кайсыл доордо экенине карабай, ыр күйөрмандарына кызмат кылып келет. Анда чыгарманын айрым жерлерине токтоло кетсек. Бактар кыздай бой тирешет, сууга тилип, тигип көлөкө, чолпуларын шылдыратат, жел жорголоп жөнөсө.
арасында ушул бактын таштан бүткөн таш дене, таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн салдатындай томсоруп деген ыр саптарында автор согуштун кандуу коогалаң күндөрүн эстелик аркылуу чагылдырып жатат. Ошондой эле сеңселгиле бактар эй, жалгызсырабасын таш дене, камыкпасын таш дене, бир учкула куштар эй, ээн калбасын таш дене. Бул эстелик адам болчу бир кезде, бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал, согушта ал кессе да башын, душман алдында ыйлабаган эч качан деп айлана чөйрөдөгү бак дарактарды, канаттуу куштарды чакырып, бул эстелик адам болчу, камыкпасын, ээнсиребесин таш дене деп эстеликке көңүл бурууга чакырат. Эй адамдар, биз силердей күлө албайбызбы? Биз силердей күлүүнү каалабайбызбы? Уккулачы селкилер, атылган ок биздин жаштар күнүбүзгө тийди, биздин учкул сүйүүбүзгө тийди. Бирок арман эмес бул сөзүм. Өзүм туулган мекенимде турамын, эл жердин жашоодогу сырларын укпаса да угуп турат кулагым деп таш эстеликти сүйлөтөт. Эй уккун дүйнө, ушул эне жоолугат күндө уулуна, ак жолугу ак көңүлүн белгилеп, эне чиркин келет күндө уулуна, ак көйнөгү ак жүрөгүн белгилеп, эне чиркин коргоп жүрөт таш уулун, таш болсо да мидерлеп. Эне чиркин кеңешип жүрөт уулуна, бүгүн сага бир иш менен келдим деп. О энеке, бала үчүн агурган, о энеке, бала үчүн жан кыйган, кезигүүгө таш уулуна жаралган, эки көзү таш уулуна кадалган. Ичтен экөө улутунуп сүйлөшөт, ичтен экөө түтөп үндөшөт, ичтен гана алар муңдуу унчугат, ичтен кайгы жүлүндү өрттөп жулкунат, ичтен гана уулу экөө сырдашат, ичтен гана уулу экөө муңдашат деген ыр саптарында эне менен уулунун сүйлөшүүсү, баласы согуштан мекени үчүн, эл жери үчүн, ата журту үчүн жан берсе да, эне үчүн баласы дагы деле тирүү. Ал менен ар күнү келип, кеңешип, сырдашып, муңдашып кетет. Согуш жана тынчтык темасын ачууда Майрамкан Абылкасымовна аганын эстелик сүйлөйт поэмасы өзгөчө орунда турат. Поэманын жаштарга бере турган таалим тарбиясы жогору. Жаш муундарды өз мекенин сүйүүгө, коргоого тарбиялайт. Азыр ар бир айылда, шаарларда жоокерге коюлган эстеликтер бар. Ал эстеликтерди акын белгиленде тирүүдөй мамиле кылуу, камкордук көрүү, анын айланасын гүлзарларга айландыруу ар бирибиздин милдетибиз. Анткени алар өздөрүнүн кырчын өмүрүн биздин жаркын келечегибиз үчүн арнашкан. Анда эмесе балдар, бүгүнкү ушул эстелик сүйлөйт поэмасы боюнча өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн мен силерге суроолорду даярдаганмын. Ошол суроолор боюнча силер жоопторду бересиңер. Майрамкан Абылкасымованын
Абылкасымованын алгачкы чыгармасы. Чыгарманын негизги идеясы. Чыгармада кайсыл мезгил сүрөттөлөт? Ушул чыгармасы аркылуу акын кандай сыйлык алган? Эненин эстеликке күндө келгенинин себеби эмнеде? Мына ушул суроолорго силер жоопторду жазып, мага жөнөтөсүңөр. Ошондой эле үйгө тапшырма, өзүңөр жашаган аймактагы эстеликтер жөнүндө дил баян жазасыңар. Дил баянды жазып, ушул биздин Classroom программасы менен өтүп жаткан сабагыбызга жөнөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө аман болгула.